3-апрелде социалдык тармактарда Орусияда мигрант өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалымат тарады. Автобустун ичинде мушташкандардын видеосун тараткан колдонуучу Орусиянын күч түзүмдөрүн айыптаган. Политклиника медиасы бул маалыматты текшерип көрдү. Видео өзбек тилдүү Instagram баракчада жарыяланган. Ал эми Санкт-Петербургда сабалган борбор азиялык жаран тууралуу маалымат орусиялык ЖМКларда табылган жок. Чынында окуя Орусиянын Волгоград шаарында болгон. Жарыяланган кабарда агрессивдүү өспүрүмдөр жүргүнчүнү сын пикир айтканы үчүн сабап салганы айтылат. Маалыматка ылайык Волгограддын соту 1-апрелде автобуста кишини мыкаачылык менен сабаган 5 өспүрүмдү убактылуу кармоочу жайга киргизген. 22-мартта Крокус Сити Холл соода борборундагы окуяга айыпталып Тажикстандын жарандары кармалгандыктан Орусиядагы борбор Азия өлкөлөрүнүн мигранттарына карата тынчсыздануусу күчөгөн. Тажик басылмалары Москвадагы окуядан кийин тажикстандык мигранттарга ксенофобиялык мамиле күчөгөнүн жазган. Ал эми Кыргызстандын жараны Крокус Сити Холлдогу кандуу кол салуу жөнүндө сүйлөшкөнү үчүн кармалып, ага терроризмди ачык актоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда Орусияда миграциялык саясатты катаалдатуу, анын ичинде борбор Азия өлкөлөрү менен визалык режимди кайра киргизүү демилгеси көтөрүлүүдө. Жыйынтык Орусиядагы автобустардын биринде мигранттын сабоодон каза болгондугу тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бирок мигранттарга карата башка кысымдар болуп жатканы айтылууда.